Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун. Ушул күнгө жетишкен Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып болгон соң, урматтуу бир туугандар, бүгүн сиздер менен биз ушул атаңды көргөн өлбөсүн деген темада сөз кылабыз. Андыктан ушул бүгүнкү темабызга Санжара изилдөөчү, коомдук ишмер, тарыхчы ажатабыз келген. Өмүрбек уулу Дүйшөнбек ажатабыз. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле дин таануучу, теолог, дин аалымы Шахимардан Орунбеков устазыбыз. Кош келдиңиз. Рахмат. Анда эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Жараткан Алла Таала ушу бүгүнкү силер менен учурашканга Аллахыма миң мертебе салаваттар болсун. Жараткан Алла Таала ушу бүгүнкү күнгө насип кылган экен силер менен, силердей жигиттер менен жолукканга. Тарыхты биз билүүбүз керек экен. Кыргыздын ата бабалардан калган Санжара, Санжара тарых менен айрым бизде ушу Санжара деп коет, жазылбагандан кийин, бирок мен ушунча адамдарды көрдүм, бир айткан сөзүн 10 жылдан кийин точкадай айткан адамдарды көрдүм. Себеби күбө болдум. Мен бир аксакалдан жазып калтырып 10 жылга жакын ушундай эме болуп калды. Кийин барып туруп мен ушу баракта отурдум. Аксакал айта бериңиз деп. Мен барактап атам, ал айтып атат, эч бир сөзүн Караңыз, компьютердей. Бүтүр точкасынан, аерде адамдын аттары, күйөө балдарынын аттары, кудаларынын аттары, кудагыйларынын аттары кайсы айылдан экени. Ошого мен ушунча таң калып, ушунча баа бергем. Ал кишилер азыр өтүп кетти, бирок жазуусу калып калат экен. Ошондой адамдарга жолуккан элем. Анан Алла Тааланын буйругу экен. Орунбеков Абдылдас ажы менен таанышып калдык. Ал да өзү Жергеталдын, кыргыздын нака патриот адам экен. Ушу кыргыз дегенде, туугандарым дегенде ичкен ашын жерге койгон адам экенин турмуш өсү далилдеди. Негизи эле мен Жергетал жөнүндө көп жакшы нерсе айткым келет. Мен таң калтырганым, мен ушу Жергеталда 18 жыл бардым. Ишенесизби? Ажы деле пайгамбар жашына келип калган. Көзү өтүп кеткен атасынын бөлөлөрү менен жолугуп кучакташып ыйлашып атат. Караңыз, кандай мухаббат. Көзү өтүп кеткен аталарынын бөлөлөрү менен ушунча ыраазы болдум. Алар дагы ушунча сагынышып, алар мисалы 5 жылдап, 10 жылдап көрүн эметкен эмес. Балким бир жарым жылда бири-бирин көргөн эмес. Бирок мына бир туугандыкты сыйлаган ушунча ушундай асыл элдер бар экен. Мен аз болсо дагы мен бир 2 жумадай эле болдум Жергеталда, бирок көп нерселерди көрдүм. Элдердин ынтымагын мен ошол жерден көрдүм. Элдердин аял киши болобу, эркек киши болобу, көбүнчө мен 1-2 аял киши бир талай жашка барып калган. Сурап атат. Бияктагы биздин Кыргызстандагы ал убакта 18-жыл отношения жакшы болчу Тажикстан менен. Ошо неберелерин аттарын айтып сурап атат. Мен өзүм ойлодум да. Кусалык, сагынуу. Кусалык, сагынуу, анан кийин ошого ушунча көңүл бөлүнгөн да. Мисалы мен неберем, сиз айтып койсоңуз мен аябай кубанам да. Ооба. Мен өзүм эмес, мен неберем. Бизде мындай кээ бирде
өзүбүздүн неберебизди атын делеге берди. Келим ушунда тура шашып атабыз, унутуп калган экенбиз. А бирок дээрде бул деген баарында бар экен да. Ушунча урмат сый менен бири-бирин сыйлашып, мен биринчи барганда таң калганым мындай болду. Эмне көчөнүн аты жок деп. Көрсө көчөнүн атын кереги жок экен. Биринчи келген кишини биринчи киши тосуп алып эле үйүнө алып барып, чай пайын берип, анан сурайт экен, кайсы үйгө барасыз же кимге барасыз деп. Өзү жетелеп алып барат экен. Анан кийин бир үйгө конок барсаңыз, жанындагы соседтер, коңшулардын баары тең өзлөрүнчө ошол үйдүн коногун өзлөрүнчө өзүнүн коногундай сыйлап, ушунча урмат сый көргөзөт экен. Анан кийин эң мага таасир бергени ислам динин аябай жакшы сактап калыптыр. Мектептен кийин медреседе окушат, бесплатный. Ата-энелери, балдары мектепте кадимкидей эле окушат, мектептен кийин. Анан кийин динди окуган, ислам динин билген жаштар, алар башкача болуп тарбияланат. Үйүндө намаз окулуп атса, 5 убак. Анан кийин өзүлөрү дагы билим алып атса, албетте алардан жакшы балдар чыгат. Азыр эле ушу жерге талдык туугандардын мен көп жигиттерин билем. Илимдин кандидаттары, докторлору, строитель, булар 100% строитель. Аракетчил, Аябай аракетчил. Баары тең. Аялы, эркеги, кызы дебей, балдары дебей, ушунча аракет кылып, ушунча үйдөгү ынтымак аябай сакташат. Аял менен эркек, бир туугандар, анан эми табиятын айтып койбосом да болбойт. Мен ушу ас жүрсөм дагы бул эң мыкты жер экенин, мен баягы азыр анча-мынча ичип күйүп атат, баары бир алдырып койдук. Керемет жерибиз эле. Керемет. Алдырып койдук. Убагында эми ал өткөн иштечим. Бирок ошол жерде төрөлгөндөр, ошол жерде өскөндөр. Азыр бияка келгендер мына 30 жылдын тегереги болуп калды. Эми алар уже бияктын балдары болуп чоңоюп атышат. Бирок жанагындай өзлөрүнүн ынтымагын бияка алып келишти. Көбүнчө баягы чүйдө да, чүйдө алып келишип, ар бир мечиттин жанында чайканасы бар. Баракелде. Ошол жерде тою да ошол жерде болот, жаназа дагы ошол жерде болот. Аксакалдардын баары тең чакырылат, жаш дебей, кары дебей. Мен баарына катышып жүрөм. Ордо өзүнчө ынтымак ордосу, сонун. Жакшы, анда буюрса дагы токтолобуз. Ошол баягы атаңды көргөн өлбөсүн деген темада сөз кылып атпайлы. Устаз, кош келдиңиз. Анда бир темага токтолуп берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын улуу ысмы менен сөзүмдү баштайын. Мындай жакшы инсандар менен биргеликте калайык журтка жакшы темада сөз сунуу, сөз сүйлөө кандай бакыт десем жаңылышпайм. Биз мусулман калкы негизи динибиздин талабы катары айтам. Биз мусулмандар баарыбыз бир тууганбыз да. Адам атадан баштап бүгүнкү күнгө чейинки жана мындан кийинки инсан баласы баардыгы бир атадан тараган. Болгону диний түшүнүктөр ар кандай болуп кетип, жыйынтыгында адамдар бөлүнүп, ар кайсы багытта ишенимдерин жүргүзүп кетти. Бирок ислам динин тутунган баардык момун мусулмандар бир тууган. Муну ыйык Кур'ан-ы Каримде дагы астагфиру билlah иннамал муъминуна ихватун. Чындыгында дейт Алла Таала пенделерине кайрылып айтат. Чындыгында ыйман келтиргендер баардыгы бир тууган. Бир тууган бири-бирине дайыма жакшылык кылат, колдоо көрсөтөт, кучагына кысат, бооруна кысат дегендей.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dagi hadisinde "Men ahabba en yubsata lehu fi rizqihi ve yunsa'a lehu fi atharihi felyasil rahima." Kim ömrün uzun bolusun kalasa, rızkısın berekeli bolusun kalasa, anda tuğandары менен карым катнашын бекем кылсын дейт да. Мына ушул айтылган хадистерди эске алып, чындыгында инсан баласы бири-бирибизге муктажбыз, тууган болууга муктажбыз. İnsan баласы коом менен чогуу жашаганга табиятынан муктаж. Жалгыз жашай албайт. Өзүн жалгыз алып барып туруп бир аралга алып барып таштап койсоң, ал ошол жерде психологиялык жактан кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш келет. Жалгыз жашай албайт. Демек инсан коомдо чогуу жашаган бир жандык. Муну философтордун дагы сөздөрүндө, биздин ислам аалымдарыбыздын сөздөрүндө дагы Фараби, Ибн Сина, ошол эле имам Матуридинин дагы пикирлеринде адам баласы коомдо чогуу жашаш керек. Жашаганга табиятынан муктаж. Ошол чогуу жашоонун ичинде ата эне бар, ага ини бар, эже карындаш бар, бөлөлөрүбүз бар, тайкелерибиз бар. Ушундай туугандашып, тамырлашып кете беребиз. Ошол туугандын ичинен атаңдын достору бар. Ал аяш аталарыбыз. Кыргызда дагы сөз бар, ошо атаң өлсө дагы атаңды тааныгандар өлбөсүн деп. Анткени атаң кетсе дагы атаңды тааныган киши атаң жөнүндө бир сөз айтса, атаңдын бир тирилип жаныңа келип сени менен маектешип кеткендей бир сезимдер калат да. Ибн Умар радиаллаху анхунун риваятында айтылат, ошол Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytқан сөз бар екен, хадис. Муну өзүнүн башынан түшкөн окуя менен байланыштырат. Күндөрдүн биринде чөлдө баратып, бир бедуин чөл тарапта жашаган бир киши менен көрүшүп калат да. Анан сен кимдин баласысың десе, Ибн Умар жанакы чөлдө жүргөн киши менен баарлашып калат да, андан сурайт, сен кимдин баласысың десе, баланчанын баласымын. Ой, сен мен Айш атамдын баласы турбайсыңбы деп, анан өзүн минип бараткан төбөсүн ага берип, аны төбө менен алып кеткен экен. Мунун эмнеге жанында жүргөн кишилер эмнеге мындай кылдың? Ал бедуинге эмнеге бул төбөңдү берип койдуң десе, ал менин атамдын досунун баласы экен дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: атаң өтсө дагы атаңдын досторунун үй бүлөсүнө камкордук кылгын, алар менен мамилеңди үзбөгөн деген хадиси бар. Мен ошого амал кылдым деген экен. Керемет хадис экен. Мун ушул айтылган хадистен жолго чыгып эле биз дагы мына азыркы учурдагы азыркы замандын эли дагы атабыз өтүп кетсе дагы атабыздын достору менен алардын ошол жакшы көңүлдөш, сырдаш болгон атамдын достору менен дайыма мамилебизди түз кылышыбыз керек. Анткени дагы башка бир акылмандын сөзү бар. Атаң өтүп кетсе дагы атаңды, ата-энеңди өтүп кетсе дагы ата-энеңди сыйлап жүрген инсандарды сыйласаң, ата-энеңе сый көрсөткөндөй эле соопка ээ болосуң деп айткан да. Демек, ушул айтылган баалуу сөздөрдүн жыйынтыгында биз аталарыбыздын достору менен да тыгыз байланышта болушубуз керек. Айша атам, Дүйшен Айша атам, атамдын акыркы өмүрүндө, 5 жылдык өмүрүндө чогуу менин үйүмө келип, түндөп күндөп 5 саатта олтуруп алып, астыларына дастурхан жазып коет элем, чай ичкенче ушу алдыбызда турган китепти жазуу үчүн 5 жылдай өмүрлөрүн ошого арнап, эки элдин ортосун бекем кылуу максатында жерге талдык кыргыздар менен чүйлүк Сары Өзөн боорунда жашаган жалпы кыргыз калкын башын бириктирип, туугандаштырып, ошол максатта канча эмгектер жазган да. Мен өзүм көз алдымда ушул иштерге күбө болгондугум үчүн мен мына бүгүнкү күнгө чейин Айша атама дайыма сылык мамиле кылып, колумдан келишинче кызматымды аткарып жүрөм. Иншалла мындан дагы кийин ушул эме менен жазбастан Айша атабызга жакшы мамиле кылууга ушул эфирден дагы сөз берем деп коеюн. Алла разы болсун. Жакшы, анда ушул мына китеп жөнүндө айтып берсеңиз. Алдыңызда китеп турат. Бул 5 жыл, 6 жылда жазылган турбайбы? Бул китептин атын, темасына да токтолуп берсеңиз, затына. Бул китептин чыгышына Абдулазиз досумдун эмгеги аябай чоң. Анан кийин мен баягы санжыра иликтеп жүргөнүмдү бирөөлөрдөн угуп, анан биз менен баягы таанышып, катташып калганда эле ушундай оюн айтты. Ушуну бир иликтеп көрбөйлү болуп, иликтейли. Анан кийин Асанбек Ыстамовдун Хан Тийиш деген китеби бар, тарыхый китеби. Ошол менде бар болчу.
Мен илгери алгам. Жаңы чыкканда оригиналын алгам. Ошондо 3000 сом болчу. Кеп ал эмесинде эмес. Китептин баркында да. Маани маңызында. Ошону окуп эле, ой, Дүйшөкө, бу жерде жаткан турбайбы? Ооба, мен общий билем дедим. Бирок ар бир нерсени өңүлүп эметилген эмесин да. Ал китепти мисалы жарым жыл сайын кайра окуй бериш керек да. Кайра бирденке алып чыгасың. Любой жакшы китепти окуй берсең 3 ай 4 айдан кайра окусаң кайра жакшы. Анан кийин ошондой максат коюп, анан кийин мен баягы ал деле Солтон элинде аралашып жүрүп эметкенден кийин бизди бир туугандай кабыл алганын, булар аябай 92-жылкы согушта биз билбей калдык. Бизде средства массовой информация бизге айткан жок дейм. Согуш болуп атат деп койду. Ошо жерде кыргыз эли аябай жабыр тартыптыр. Аябай жабыр тартып, качканы эчтекеси жок, качып келишти. Эч нерсеси жок. Ошо жерде өзлөрүнүн эмгеги менен арендага алып, күн жай кышы иштеп, бутуна тура баштаган мезгил болчу. Анан ушуга китепке киришип, анан кийин экөөбүз күн сайын жолукпасак дагы телефон менен күн сайын байланыш бар. Анан кийин Китепте көрсөтүп койсоңуз, деме көрүүчүлөргө. Темасын атайланып акырын табат деген биринчи тема болчу. Анан кийин тияктуу ойлоп эметпей эле эр айланып элин табат деген экөө мааниси окшош эле да. Бирок баягы эрлерибиз көп эмеспи кыргыз элде деп, анан баягы ушул темага ушул тема боюнча иштеп, анан кийин 18-жылы мен Кудай буйруп барып келдим. Себеби кандай болгон күндө дагы бирөө айтса ал жакшы, өз көзүң менен Көргөн башка. Совсем башка. Миң айткандан бир көргөн жакшы. Ооба. Ушулардын элин көрүп ушунча ыраазы болуп, анан кийин баягы илхам ошондо келет экен. Анан баягы сырдаш болуп, экөөбүз отуруп, түнкү саат 2-3 чейин отуруп, жазып, кайра текшерип, кайра эметип отуруп, анан ушу Кудайдын буйругу экен. Биз Абдуллас ажа менен 6 жаш күчүү да. Мен баягы оюмча мындай да. Вай, мен өткөндөн кийин 6 жылдан кийин өтүш керек дегендей мындай. Түшүнүктүү ушундай болчу да. Көрсө андай эмес экен, Көрсө андай эмес экен да. Кудайдын тагдыры. Бирок китепти жазып калдык. Китебибиз чыгып калды. Бул деген биз деле ойлочубуз. Балким 10 жылдан кийин, 15 жылдан, 20 жылдан кийин мына китеп керек болот деп. Көрсө чыгаар менен эле элге керек китеп экенде биз тет атабызды билишибиз керек. Биз түбүбүз кайда экенин билишибиз керек. Тегин элин. Ооба. Анан баардык жагынан үрпататыбыз жагынан бүт баарыбыздан окшош болуп аткандан кийин бияка дыйынкан деле кереги жок. Ошо жердеги айылдардын аттары баары эле баягы эме болуп турат. Бияктан 16-кылымдын 2-жарымында биз баарыбыз тең, чүйдө эч ким жок болчу. Мисалы биз Солто эли бүт азыркы Алабука районунда болдук. 90 жылдан ашык. Ата бабаларыбыздын мазары ошо азыркы Алабука районунда. Мурун баягы Аксында манган дечкен. Анан биз бияка келгенибиз 1756-жыл келдик кайра. Кылмактар
талкалангандан кийин анан кийин тияка ата бабаларыбызга бияктан баягы мыктылар 2 жылда 3 жылда бир барып Кур'ан окутуп турчу экен, талас аркылуу барып Аксыга. Анан кийин баягы Орустун бийлиги болду, колониалдык каяктан. Ошентип отуруп, анан мынау эгемендикке жеткен ушу бир жакшы эмеси биз ата бабаларыбыздын мазарын таап, мен мисалы 5 жолу барып келдим. Мүмкүнчүлүк болсо эле барып, балдарды алып барып көргөзүп, аякта Шах Фазилдин мавзолейи бар. Барсаңар, бар элек болсоңор баргамыз. Бардыңыз беле? Ошонун төш жагында Кыргыз мазар деген жер бар. Ошол жерде коюлган. Кыргыз мечити бар жанында. Иә. Жанында Кыргыз мечити бар. Кыргыз мечити 13-жылы салынды. Ооба. 13-жылы салынды Кыргыз мечит. А жердин имамын Эркин Ажы Бегимкуловду мен жакшы тааныйм. Аябай мыкты киши. Мен билгенден ошо Кыргыз мечитин 3/1 каражатын жумшаган. Жерде 2 тоган салганда. Ачкамнерден бир суроо келип атат. Ади 89 дегенден келип атат. Солто уруусунан чыккан Баяман Шакирбаев аттуу тарых мугалиминин элеси ар дайым унутулбасын деген көрүүчү жөнөттү. Мен агишин тааныбайт экенмин. Солтонун баласы дейсизби? Солто уруусунан чыккан Баяман Шакирбаев аттуу тарых мугалиминин элеси ар дайым унутулбасын дейт. Солтодон чыккан экен. Кудай буйрса унутулбасын, ошол урпактар дайыма китеп жазып, Кур'ан окутуп турсак, дагы да унутулбайт, урматтуу көрүүчү. Анан эң нескиси эми Солтода чоң уруу абдан буйрса, жакындарды өзгөчө ошол эми азыр интернет дүйнөсүндө дагы көп нерселер калтырып, эмгектер болсо чыгарса да жакшы болот. Анан мынакей кийинки китептерге да өтсөк. Бул китебибиз жарык көрүп эметкен, андан мурун эле баягы ажайч убактыбыз аябай тар. Биз Алла Таала менен эмебиз жок, договорубуз. Деген эме менен эметкенде анан кийин Казакстандын Арал деңизинин боюнда жашаган кыргыздар бар. Анау Закиретдин Байдосов деген китеп жазган. Мындан 20 жыл мурун китеп казакча жазылган. Ушу бетинде бир чети көрсөтүп койсоңуз, мынакей ушундай китеп казакча чыккан экен, казакча чыккан. Анан кийин мен казакча билем. Ажекем экөөбүз отуруп алып, бияктан биртике эс алып эметип туруп, теманы бияка эметип, анан кийин муновуну ушу китепти мындай кылып кыргызча котордуңуздар, оодардыңыздар. Кыргызча которуп, кайра окуп, кайра которуп, эми бизге жеңил болгон эмне болду? Санжыра китеп. А бирок бул Закиретдин Байдосов бул санжыраны бүт Мекенди сүйүү жана ага болгон кусалык дейт, темасы ушундай болобу? Ооба. Бул мунун эмеси мындай. Бул негизи бул китептин эмеси мондай жазылат. Казакстандын Арал деңизинин боюндагы Солто уруунун Күнтү атанын урпактары. Негизи китептин мааниси ушул жерде. Анан кийин китептин башталышы керек экен да. Кантип башталат? Сразу эле монтуп баштаган туура эмес болуп калат экен. Ооба. Киришиби? Кириш сөз. Анан кириш сөзүн 3-4 айдай убакыт өтүп кетти. Анын ортосунда ажекем өтүп кетти. Мунун эмгеги кылып. Анан тигин ойлоп, буну ойлоп. Анан бир күн оюма келди.
бардык темага, бардык нерсеге кимден жооп ала алам деп. Албетте Куранда. Имамга бардым. Шаймарданга анан көрсө Куранды Каримде боолордун баары бар экен да. Кусалык. А менин таң калганым мындай болду да. Эми ошол жердеги Аралдын исми боюндагы кыргыздар аябай жакшы турушат. Оокаттары Кудайга шүгүр, бай турушат. Балдардын баарын тең Алматыда, Астанада билим алып, жакшы кызматтарда. Жакшы кызмат деген Финполда, МВДда, прокуратурада, ушундай жакшы банктарда иштешет. Анан таң каласың да. А бияка эмне тартып атат деп. Көрсөм мынабу Куран-ы Каримде жазылган кусалык болот экен да. Кусалык болот экен да. Анан ушу темасын ушул жактан ушу менен эметип алдык. А бирок бул китеп Аралдын исми боюнда сол түнчү урпактары таптак жазылат. Мисалы, Кача беттен турат ушул котормо? Чоң китеп экен да бул. 190. Көлөмдүү китеп экен, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса, Анан да бир эме бирге айта берсе болобу, же муну эметкен болбойбу? Мисалы, Димаш деп жүрөсүңөр, Димаш Кудайбергенов деп. Мына Димаш Кудайбергенов. Мунун аты Дин Мухаммед. Ооба, айтыңыз. Дин Мухаммед өзүнүн 94-жылкы, бул 20 жыл мурун жазылган, бул бала кезинде жазылган. Бирок тигилердин жазуучулары бүт төрөлгөн балдардан баштап жазып койгон да. А мунун азыр Димаш болорун, дүйнөлүк арендада мыкты ырчы болорун ал убакта билген эмес, бирок ата-энеси эмелер, музыкан композитор, энеси Светлана болгон мен кыргыздын эле келини. Анан ушунча болорун. Анан баягы кээ бир жанагы журналисттер тигинде мындай деп эме кылып жүрбөйбү? Анан эми баягы бул мен барактын тугумун деп гана коет да. А барак ак кишинин баласы. Мына китеп ак кишинин эмеси деген энциклопедиясы да. Анан кийин бир Советтер Союзунун баатыры бар, Үргөнүшбаев деген. Бирок паспортунда казак деп жазылган. Окуган мектепте, институтта, эмелерде. А бирок өзүлөрүнүн кыргыз экенин ар дайым унутушпайт, сыймыктанышат. Бизде жакшы нерсе болсо, алардын балдары менен кээ бирде жолугуп калам. Ушунча кубанып жүрүшөт. Анан Кудай буйруса мынау эмебиз эми даяр, мунун дагы сааты убактысы келсе Аз калып тур, буюрса, аз калып тур. Чыгып калат деген. Буюрса бир сабыр кылып, дуа кылып турсак, буюрса чыгаарына аз калып тур, урматтуу туугандар, мындай бышып калып тур. Кудай буюрса мына бар болуңуздар, сиздерге чоң рахмат деген дагы ошол SMS каттар келип атат. Анан агай, эмнелерди кошумчалайсыз? Уруксат болсо, эгерде мен Айша атамдын сөздөрүнө улай эле биз Жиргетал калкы жөнүндө кыска бир 2 сөз айтып кетейин. Сонун болот. Ошо башында Айша атабыз да айтып өтпөдүбү, меймандос калк экен, анан жерлери дагы сонун кооз жерлер экен деп. Чындыгында Жиргетал аймагы тоолуу жерлер болгону менен кооздугу ушундай кооз да. Жайкысын салкын, кышкысын дагы калың кар жаап, мал жандык, алма ар түрдүү жакшы мөмө жемиштерди берген жакшы берекелүү жер. Жиргетал эли ошондой бир тоолуу бир жерде жашап, айыл болуп бөлүнүп, жакшы бир жерде жашап келгенбиз. Тилекке каршы граждандык согуш болуп Тажикстандын ичара. Ошол жерде анан Жиргетал эли Кыргызстанга тарыхый мекенибизге карай агылып баштаганбыз. Көчүү бул өзү негизи хижрат деп коет ислам тарыхында. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымалына дагы назар сала турган болсок, Меккеде мушриктердин зулумдугу себеп болуп, акыр аягы Алла Таала уруксат берип,
пайгамбарыбыз сахабалары менен Мадинага көчүп барышат. Мадинада ансар мусулмандар болот. Ансарлар деген жардам берүүчү мусулмандар. Меккелик сахабаларды мухажирлер деп кой, көчүүчү. Мына ошол меккелик мухажирлер Мадинага барып, Мадина ал кезде Ясриб деген шаар болуп аталган. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина деп атаган. Мындай шаар болсун депчи. Анан ошол жака барганда сүйүктүү пайгамбарыбыз 45 сахабаны, мухажир сахабаны 45 ансар сахабага кучакташтырып, мындан ары силер бир туугансыңар деп жарыя кылган. Бул көрүнүш бүтүндөй кыяматка чейинки келген мусулман калкына бир сабак десек болот да. Кай жерде болбогула силер бир тууган болуп жашайсыңар деп. Анан ошол ансар сахабалар мал дүйнөсүн бөлүшүп, бар тапканын экиге бөлүп, керек болсо үй бүлөсүн дагы бөлүшүп жашаган сахабалар болгон. Ар кандай жолдорду көрсөтүп. Мына ушул сыңары эле биздин Жергетал калкы граждандык согуш себеп болуп, тарыхый мекенибизге Сары Өзөн Чүй бооруна көчүп келгенбиз. Канча калк келди жалпы? Эми мен болжолду эле айтайын, 50 миңге жакындап калат болуш керек. 50 миңдей кыргыз калкы, ошол Жергеталдын кыргыздары бул жака көчүп келишкен. Мына Айша атабыз ушул жерде өзү сөзүнөн дагы жогоруда айтты. Биздин эл, Жергеталдык эл, ушул Сары Өзөн Чүй боорунан илгерки учурда ошол ар түрдүү кыргындар себеп болуп, мындан Баткен тарапка, түштүк тарапка барып, анан Исар Күлөпкө барып, ошентип барып туруп ошо Жергеталды жерлеп калышкан экен. Азыр ошол жакты карасаң, Жергетал деген сөз да өзү негизи кыргыздын сөзүн турат. Кашкатерек, Коштегирмен, Сары Тала, Мең Булак, андан башка Кошой деген жер бар. Түрдүү кыргыздын тарыхый жерлер. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мына тажик бийлиги азыр ошол аймакты кийинчерээк тарыхта кыргыздар биздин жер болгон деп алып койбосун деген максатта азыр ысымдарын өзгөртүү учурунда. Мисалы Миң Булак дегенди Чашмазор деп ушундай бир тажик тилинде өзгөртүп, Коштегирменди дагы башка бардык айылдарды өзгөртүп атат. Бул негизи тарыхта ошол биздин Советтер Союзу түзүлгөндө Тажикстан республикасы өз алдынча мамлекет боло албай, Тажик СССР болуу үчүн орус бийлиги тарабынан Кыргызстандан Мургап районун аймагын, анан Жергетал аймагын Тажикстанга кошуп берип койгон. Убактылуу, белгилүү бир убакыт 49 жылга. Өзбекстандагы Худжант деген аймагын берген деп айтылат. Анан жыл өтөт, эгемендүүлүгүбүздү алабыз. Кыргыз бийлиги өзүбүз эми бутка туруп, кыргыз жаңы ойгонуп келе жаткан учур, ал жакты эстен чыгарып коет да, мындайча айтканда. Аскар Акаев президентибиздин доорунда, андан кийин бийлик талашып, бул жакта ар түрдүү маселелер болуп, ал жак эстен чыгып калат. Анан тажик бийлиги акырындык менен ал өзүнүн чегин бекемдеп, биротоло эле Жергетал менен Мургапты тажиктин жери деген эмеге токтолот да. Азыр эми ал жакты кайра алуу билбейм, түшүбүзгө дагы кирбей турат. Бирок биздин изибиз бар ал жакта. Кыргыздын калкы жашайт ал жакта. Азыр деле ушул учурда бир топ кыргыздар ал жакта жашайт. 100 миңге жетпесе деле анын берегинде кыргыз калкы жашайт. Байланышыбыз бар. Ал эми ал жактан көчүп келген кыргыздар көчтүң дегендей, ал жактан ар кимибиз ар кандай абалда көчүп келгенбиз. Биринин колунда бар, биринин колунда жок. Грузовой жүк ташуучу КАМАЗдарга жүктөп эле жүгүн, же болбосо автобустарга, маршруткаларга 5-6 семьяны тыгып туруп, монтип бүрүшүп туруп бул жака көчүп келгендер бар. Бир сумкасын көтөрүп чыккандар бар. Эч нерсе албай келгендер бар. Ошол бул жака келип, мына Сары Өзөн Чүй боорунда элдин жүрөгүнүн кеңдигин караң. Ошончо элди өзүнүн кучагына батырып, силер бөтөн элден келдиңер, бир тууганбызсыздар, силер башкасыңар, бизден эмессиңер дебей, силер биздин бир тууганыбызсыңар деп бооруна кысып, жерин берип, үйүн берип. Эми бул мен кичинекей кезимде 9 жашымда келгем. Атам раматылык көзү тирүү болгондо ушул эфирге атам дагы чогуу келгенде ийне жибине чейин сонун кылып башынан өткөн кайгысын, башынан өткөн окуяларды айтып берсе дагы сонун болмок. Эми атам өтүп кетсе дагы атамдан уккан сөздөрүмдү, көргөн нерселеримди ушинтип кез-кезде айтып калам. Жергетал эли өзү меймандос, адамгерчиликтүүлүктү биринчи орунга койгон. Конок келсе үйүнө дароо тамак ашын даярдап. Негизи эле биз кыргыз эли ошондой. Ошол ислам динин жоготкон эмес да. Биз келген кезде мына ушул аймактарда
мечит, медресе деген түшүнүк абсолюттук жок эле. Жолук салынган, узун көйнөк кийген аял кишилерди аз көрөт элек да. Биздин эл аялдарыбыз дагы ошондой жолук салынып, такыбалык жолун карманып келген эл болгондугу үчүн бул жака келип, менимче ошол бир аз болсо дагы таасирин тийгизди окшойт. Биз жашаган аймактарда кыз келиндер бизди көрүп, биздин аялдарыбызды көрүп туруп эле уялып жолугун салынып, бизди ээрчип динди тутуна баштаганына күбө болгонбуз. Азыр Кудайга шүгүр, жерге талдан келген элдин арасында Куранды толук жаттап, дүйнөлүк Куран жарышка катышкан Мухаммад Али Умаров кече жакында мисалы дүйнөлүк Куран жарыштан биринчиликти алган. Андан сырткары бүт ушул Бишкек аймагында ар бир мечитте жерге талдык жигиттерди кызмат кылып жүргөнүн көрөм. Университетте мына мисалы мен Кыргыз Түркманас университетинде теология факультетинде иштеймин. Журналистика боюнча экономика балдар акырындык менен өсүп келип жатат. Демек, Кудай буйрса, алдыда Жергетал элинин ушул Сары Өзөн чүй боорунда жашаган жалпы кыргыз элине кызматы жакшы болот. Себеби учурунда бизди жакшы колдоо көрсөтүп, бизге жакшы дем бергендиктери үчүн биз эми мунун жообу катары илимибизди алып, колубуздан келген ар тармактан биз кыргыз элибизге жакшылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Себеби кыргыз элинин түшүнүгүндө бирөөнүн үйүнөн бир туз даам сатсаң, ага 1000 рахмат айт дейт го. Биз ошол рахмат айтканга мойнубуздагы милдет деп билем. Жакшы. Мен да бир кошумчалык коеюн. Айтыңыз. Мына ажекемдин бир эмеси бар эле. Ай, таза эле силер орусташып кеткен экенсиңер ооба. Ошол инициатива көтөргөн убагында. Азыр Кудайга шүгүр ошол ишке ашты. Мисалы, Васильевка деген чоң айыл өкмөт бар. Бир чоң көчөнү Сол Ата көчө деп койду. Эми ал кичинекей элеме. Айыл өкмөттү мына токтом чыкты. Мен кече күнү окудум. Абдикерим Сыдыков атындагы айыл өкмөт болду. Васильевка айыл өкмөтү Абдикерим Сыдыков атындагы мына кыргыздын баатырлары, кыргыздын мамлекетин курган ошо биздин мына Солтондун жигиттерин аттарын коюп уже эмеге өкмөттүн токтому менен уже бекитилди. Бул деген ушулар эмне үчүн мисалы чалды бар да, эмне үчүн токмокту баштабай бул жерге талдан келген бир туугандар ушуларды баштап бизге да өрнөк көргөзүп атат. Мен кубанганым ушул Абдикерим Сыдыков атындагы айыл өкмөттө быйыл 1 класска 12 класс барды. Баракелде. Бали. 12 класс барды. Мисалы мен айылымда атын айтпай турайын. Жартысы жээндер. Бир эле класс. 1 класс, жартысы жээндер. Ал бу жерде 12 класс барды. И эл дагы көтөрүлүп чыккан жок. Бизге мектеп салып бер дегендей мындай жок. Унчукпай туруп эле 12 класс болуп атат. Бу деген дагы кыргыз мамлекетине ошо балдары чоңоюп, ошо балдар кийин өз салымдарын кошушат. То есть элибиздин көбөйүп эметкенине биз аябай кубанып атабыз. Сонун. Ана бүгүнкү темабыз ушул атаңды көргөн өлбөсүн деп атпайлыбы? Мынакей буюрса жерге талдан баштадык. Ал жакта да өтө тарыхый жерлерди айттык. Аты жөнүндө, заты жөнүндө айттык. Өзү азыркы ушул атаңды көргөн өлбөсүн деп жаштарга кандай бир насаат айтат элеңиз? Насаат эми мындай. Биринчи мына азыркы өсүп бараткан жаштарга бир кубандырганы көбүнчө мечитке барып калышты. Кадимкидей. Мына биздин поколение кыйын. Аз эле киши барабыз биздин курактагылар. Анан кийин булар өзлөрүнүн тарыхын, өзлөрүнүн каада салтын билип, жет атасын билип, кыргыздын ала тоосун билип, ак калпагын билип, манасын билип, анан кийин өткөндөгү биздин адамдарды көз өтүп кеткен аты айтылбай калган көп адамдар
адамдарыбыз бар. Ошолорду эскерип тагышыбыз керек. Азыр жакшы, азыр интернет деген бар, телефон деген бар, связь дегендер бар. Ошо насаатым ушу өзлөрүнүн тарыхын билип. Ушул жерде бир маселе Ажыке. Бул мектеп план программасына, орто окуу жайларга, жогорку окуу жайларга ушул баягы санжыра, тарых боюнча дагы сааттарды киргизсе кандай болот? Албетте. Биринчи Ушул жактан аксап аткандайбыз, аябай детсаддан баштап киргизиш керек. Бала бакчадан. Бала бакчадан баштап киргизсек, мектепке киргизсек, эл суусап турат. Эл ушуга суусап, бул аябай керек болуп турат. Жана вакуум болуп калбадыбы? Баягы коммунизмдин идеологиясы деп эле ал урап кеткенден кийин ошондо моундай вакуум түшүп калды. Азыр эл чаңкап турганы бар. Себеби чындыктын баары баардын Кур'ан-ы Каримде. Ошону баягы мындай камыр жумур кылып, мындай салттуу кылып берсек, Ооба. мындай түшүнө ала турган чоңу дагы ошонун баягы жаш өзгөчөлүгүнө карап. Анан бүгүнкү темада мынакей буюрса могул китебиңиз аз калыптыр чыгарына. Бир да бул да болсо 2024-тө жаңылык болот экен. Кудай таала берекесин берсин. Анан айтсаңыз, могул баягы атаң өткөндө билесиң да, ордун, анын баскан жерин, анан досторун, алар менен алыш бериш болуп жүргөн адамдарды. Анан негизи эле баягы мындай атаңды көргөн адамдарды көргөндө кадыресе мындай көңүң толуп, мындай дух болуп калабы? Сөзүңүз адамды ушул жерден дагы бир дем берди. Себеби менин атам раматылык Абдулазиз Ажы Орунбеков 2020-жылы бул дүйнө менен коштошту. Бирок атам ушундай акылдуу инсан болгондугу үчүн ушундай өзүнүн артына менин эстеп жүрүүм үчүн кол жазмасын да калтырды, тарыхый китебин. Анан мындай алтындай болгон Айша атамды дагы калтырды десем болот да. Айша атамды көрсөм, атамды тааныган кишилерди көрсөм, атамдын досторун көргөндө алар менен келип туруп Аяш балам деп кучагына кучактап, монтип саламдашканбызда, кадимгидей бир үстүмдөгү бир жүк тоодой болуп, оор болуп турган ар кандай оор жүктөр алынып, жеп жеңил болуп калгандай болом. Негизи ушул жерден пайдаланып мен айтам, ар бир киши атасы бар кезде, атасы тирүү кезде атасын болушунча сыйлап калыш керек. Атасын колунан келсе ажыга жөнөтсүн, колунан келсе дүйнө кыдыртсын, эч качан атасын жол киресиз калтырбасын, эч качан атасын жолдо калтырбасын. Колунан келишинче жылуу жашоо тартуулаганга ар бир бала мойнундагы милдети, парзы. Ансыз деле Кур'ан-ы Каримде «Вала такуллахума уф» атайныңа уф деген сөздү айтпа. «Ва вассайнал инсана бивалидайхи ихсана» атайныңерге жакшылык кылгыла деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата бул бейишиңдин ортоңку дарбазасы. Кааласаң сактап кал, кааласаң сындырып сал деп айткан хадистер бар да. Демек, атанын орду жашоодо өзгөчө мааниге Ата бул аска зоо десек де болот. Атанын көлөкөсү эле негизи балага чоң дем берет. Бирок бул дүйнө ченемдүү дүйнө, убактылуу дүйнө, утурумдук жашоо, кетебиз баарыбыз, түбөлүктүү турак жайыбыз акырет. Ошол себептен акыретибизге үмүтүбүз болгондугу үчүн атабыз кетсе дагы аз болсо да кызмат кылып калыптырмын деп ичимден бир сүйүнүп жүрөм. Көп кызмат кылышыбыз керек, жетишпей калган нерселерибиз көп болду. Анан атамдын тааныгандарын көргөндө, алардын сөздөрүн укканда, алар менен олтуруп маектешип, алар менен ушу бир жерде болуп калганда, ата менен сүйлөшкөндөй эле болом. Аяш атабыз тынбай бизге келип, зыяратка келип турат. Кандай иш чарасы болсо мени чакырып турат. Атамдын ордун жок көрсөтпөйт да, атамдын ордун жок экендигин билгизбейт. Ошо Аяш аталарымдын баарына ушул учурдан пайдаланып, мени тааныган бардык Аяш аталарыма өмүр тилеймин, көп жашашсын. Алар жашаса, мен атам жашагандай болот. Атамды дайыма эстеймин, ар дайым Кур'ан хатымдарды бүтүрүп. Раматылык атам ушундай жакшы инсан болгондугу үчүн медреседе, мечиттеги адамдар баары тааныйт. Себеби азанды айтып жүрчү, медресеге барып, карыкелер менен аябай жакшы мамиле болду. Атам өткөн күнү эртеси 40 жолу хатым окулду. Карыкелер, медресенин аркы ошол аймактагы карыкелер тааныган карыкелер. Менден бир хатым депчи. Бул мен атамдын ушунчолук кадырлуу экендигин ошол жерден байкадым.
атам өткөн күнү сиз өзүңүз дагы ошол жерге жаназага баргансыз. Канча кишилер келген, аш аталарым, туугандарыбыз, жалпы эли журт атамдын кылган мээнетин көрүп эме кылышкан. Ошол себептен мен атамды өлдү деп билбейм. Атамдын тирүү жүргөндөй, жанымда жүргөндөй сезип жүрөм да. Ар дайым дуа кылабыз иншалла. Өзү жакшы адамдар өткөндөн кийин экинчи өмүр уланат экен, Ооба. Мынакей аркасында калган ошол урпактары, анан китептери. Анан ошол мынакей бүгүнкү темабыз баягы атаңды көргөн өлбөсүн деп атпайсызбы? Сиз ушул баягы илгерки өзүңүздүн атаңыз, анын ар жагын бер жагын көрүп калган адамсыз да. Ооба. Баягы жакшысын да, жаманын дагы, тобун дагы, жакшысын да көрдүңүздөр дегендей. Ошолордон да айтып берсеңиз. Мен атамдын 50-сүндөгү көргөн улуусу менмин. Эми ар кандай эми мен мурунку аялдар төрөбөй ушундай кылып эме кылып эметкен экен. Мен аксакалдар менен көп жүрдүм. Негизи ар убакта аксакалдардан бата алыш керек экен. Ошону көп айтчу эле. Колдон келсе жардам берип, эми ал убакта турмуш кыйын. Кыйын болгон. Ошо кыйын болсо дагы жардам берген. Жардам бергенде бар бата. Бата алгандан ар дайым бата алып турган. Ошолордун батасы менен балалуу болдум деп мага бир талай жолу айтканы ушул да. Ошол сизди 50-сүндө көрүптүр да, атаңыз. Мен 50-сүндөгөмүн. Карындашым 53-үндө. 60-ында иним бар. Машалла. Атам өзү аябай зор киши болгон. Согушка албай ЧЖЛ-5 аттардын ордуна ушуларды алып калган экен. 4 адамды мен 3-өөнү көрдүм. Булардын эмеси далыда экен. Эмеси ылдый. Бели ылдый, анан биякта. Анан баягы дойной тамак берип эле. Булар выгодно экен. ЧЖЛ-5 аттарды кармаш керек, чөп бериш керек, жем бериш керек, кайтарыш керек. А булар эмне? Анан кийин согуш бүтөрдү, анан кийин эми согуш бүтөйүн деп калды да мына. Могу Карабалтадагы сак заводдо. Анан кийин ушу ар дайым ушу ал убакта баягы жетим жесир көп, согуштан кайтпай калган кишилер көп, кайткандар дагы инвалид болуп кайткандардын баарын эле бир араба эме түшүрүп, буудай эме бир араба саман түшүрүп бердим. Ал убакта чоң нерсе экен да. Бир араба куурай түшүрүп бердим. Эмес эме деп эле кийин көп кишилер айтып жүрүштү. Анан кийин өзүм дагы ошол убакка чейин мен балдарыма да айтам. Балдар, колуңан келсе, колуңардан келет. Жардам бергиле. Колунда жокторго жардам бергиле. Батасын берет. Бата менен. Бата деген бул мен билишимче өзбектерди билбейм, бирок казак менен кыргызда бата бар. Бата менен өсөт, Мен чоң элем айтчу да ушул өсөм десең батал депчи. Анан азыр биздин ушул 10-11 мүнөт убактыбыз калды, урматтуу көрүүчүлөр, угармандар. Бүгүн сиздер менен биз ушул атаңды көргөн өлбөсүн деген темада сөз кылып атабыз. Анан бул жакта дагы биздин Жөнөкөй кыз деген бир тууганыбыз ушул абдан сонун эфир болуп атат деп силерге саламдарын айтып атат. Анан ошол атаңарды көргөндөр, өлбөгөндөр болсо, алардын насихаттарын да жаза кетсеңиздер болот. Анан негизги эле ошол бүгүнкү темабыз өтө чоң, актуалдуу тема. Бул тарыхый тема десек да болот. Анан ошол баягы мына сиз ушул ага айтып атып, көзүңүзгө жаш алып көп нерсени айтып бердиңиз да. Анан жанагы адам картайса да көзү картайбайт экен. Анан көз алдабайт дейт го. Анан жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Анан азыр ошол ажатабыздын өткөн 3 жыл болуптур. Ушул келечекте кандай пландарыңыз бар? Мында китеп жазсамбы, дагы айтылбаган, кылбай калган көп иштер калды да. Сиз баласы катарында, мында жанында жүргөн, ошол жакшыны жаманды көргөн катарында кандай иш-аракеттерди, амалдарды калтырсам деген оюңуз бар? Ар бир адамдын арманы, мүдөөсү болот. Бул жашоо бир кем дүйнө деп коет. Бирине жетсең экинчисине жетпейсиң.
бир учурлар бар эле бир тикен нанга зар болуп турган учур эле. Азыр эми Кудайга шүгүр токчулук, ар бир үйдө дасторкон, жайылта дасторкондорубуз салынып, баары жокко жетишкенбиз. Кыргызстан азыркы учурда эң бай өлкө десем болот. Биз бири-бирибизди сыйлап, коноктосуп, анан ошол атамдын өткөндөн кийин көп иштер жасалыш керек экендигин, аттең ошо атам тирүү кезинде ушул иштерди жасап калсам жакшы болмок деп ичимден сыздаган учурлар бар. Атамды, апамды ажыга жөнөттүм. Колумдан келишинче Аллахым кабыл кылсын. Бирок бул ажыга жөнөтүп коюу менен эле атаны сыйлаган болбойсуң. Атаңды ажыга жөнөтсөң дагы, ажыдан келгенден кийин дагы кыңк дебестен мойнун кылдан ичке деп атанын ар бир буйругуна тик туруш керек. Мусулман киши, Аллага ишенген киши акыретине ишенген. Эми атам өтүп кеткенден кийин дагы атамдын жасабай калган эмгектери бар. Анын Алар кайсылар? Мисалы мына ушул китепти дагы көркөмдүүрөөк кылып туруп, Айша атабыздын кеңешинин негизинде мүмкүн болсо мен ушул китепти бет ачар кылып бир жалпы элди чакырып китептин бет ачары деп бир жакшы программаны сиз өзүңүз барып алып баруучу болуп берсеңиз кандай сонун болот. Айша аталарымды чакырсам, жалпы жерге тал элин чакырсам, ошол жерде чоң масштабтуу, чоң масштабтуу Солтоо эли менен жерге тал элин силер баарыбыз ошол бир урууданбыз, бир элбиз. Мындан ары биргеликте ынтымакташып жүрөлүк, кыз алып кыз берелик, туугандашалык, куда сөөк бололук, каныбызды кайра кайнаштыралык деген максатта иш жүргүзүш керек. Анан атамдын өмүр баянын баштан аяк бир жакшы тизмектеп туруп бир жазуу ниетим бар. Анткени атам көп кыйынчылыктарды көрдү, ошол эле учурда көп иштерди жасап кетти. Аз жашады, көп иш кылды десем да болот да. 63 пайгамбар жашына келгенде дүйнө менен коштошту. Коомдук иштерди тынымсыз аралашып турат эле. Айыл өкмөтүндө, айыл ичиндеги ар түрдүү көйгөйлөр, үй бүлөлүк маселелерди, бир үй бүлө ажыраша кеткенде дароо башын бириктирип, бирөө тармыша кетсе, ошолордун башын бир көпүрө болуп, ынтымакка чакырып көпүрө болгон ушундай иштер. Мен өзүм укпай көрбөй жүргөн учурларым болгон. Ошону күбө болгон адамдар келип айтса, ого өтөр бир ичиңден атаңдын жасаган иштерин мен ушул атама ылайыктуу бир бала боло алат экенминби деп ичимден бир ой келет да. Эми ошол атамдын жасабай калган иштери биз жасаганга аракет кылабыз. Анан атам бир костюмум калса, ошону дагы сатып да болсо мен баламды окутам деген сөз бар эле да. Чындыгында ошондой кыйынчылыктарды көрүп мени окутту. Медреседе окудум, Кудайга шүгүр, Куранды жаттадык. Университетте, Ош мамлекеттик университетте окудум. Андан кийин Кыргыз-Түрк Манас университетте магистратура боюнча окудум. Азыркы учурда PhD докторантура боюнча диссертациямды жазып, илимий эмгегимди, илимий макамымды өйдөлөтүп жүрөм. Максатыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го, минал махди илаллах де. Илимди талап кылгыла бешиктен кабырга чейин деп. Ошо илим алып ахиретибизге чейин илимибизди да жайсак, мен атамдын садакай жарыясымын деп билем да. Себеби сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде кишинин үч кишинин амалы үзүлбөйт дейт. Алардын бири ошол жакшы урпак калтырса, жакшы туяк калтырса, ал элге жакшылык кылса, исламга кызмат кылса, Алланы даңктаса, Куранды жайса, ошол баланын жасаган эмгеги ата энесине агып сообу агып турат дейт. Атамдын амал китеби жабылбайт иншалла деп үмүт этем Алладан. Бардык күнөөлөрүн Кудай таалам кечирген болсун. Алла разы болсун. Бул жакта Нурлан деген байкебиз, бир тууганыбыз, Аллах разы болсун сиздерден деп жасап атат. Кудай таала сизден да Аллах разы болсун. Кудай таала дуа тилектерди кабыл кылсын. Анан баягы ушул ажеке мынакей убакыт тез өтөт экен. 1 саатыбыз өтүп баратат. Анан эми бул өтө чоң тема. Анан дагы ушул келечекте пландарыңыз кандай? Дагы кайсыл санжараларды иликтеп атасыз? Кайсыл санжаранын кайсыл жерине барып калдыңыз? Бул пландарыбыз ажекем түрүгесинде эле общий план кылчубуз. Муну биринчи муну өткөрсөк, тигини өткөрсөк, анан кийин чоң программамдын бири азыр мен көбүнчө ушу жерге тал элине бурсам деген. Себеби алардын
аралашып жүрөм. Жамандык жакшылыгына, баарына чакырылам, тойлоруна, кыз берген, келин алган тойлоруна, жаназаларына. Булардын арасында эмгеги бааланбай калган көптөгөн кишилер бар экен. Ушуларды чогултуп багаласа, ушу быйылдан баштап ушулардын эмгектерин кыргыздын борудоштор эми темасын еще примерно эме кылып үмүт элекмин. Өрнөктүү инсандар деген эме менен бир чоң китеп чыгарсам деген ниетибиз бар. Эмелерин эметип койдук. Мындан бир 15-20 күн мурун дагы эме кылып эметтик. Ошо колман керек. Кудай буйрса. Деген оюм. Ошолор тарыхта калып калса, себеби алар кайсы жерде болбосун. Айерге бул жерге талды болобу, же Бадакшанда болобу, баары бир биздин кыргыз бир туугандар. Ошолордун ар бирөөнүн эмгеги татыктуу, ошо татыктуулардын арасынан дагы мындай иргеп, ошолорду бир кийинки муундарга калтырып кетсек деген чоң максаттар. Анан кийин мынау китебибизден Кудай буйрса мундагы убакыт сааты келсе болуп калар. Ошол бир мыкты бир 200 адамдын тегерегиндеги ошолордун эмгектерин Буйрса чыгарат экенсиз да келечекте. буйрса чыгарат. Аллах таала өмүрүңүзгө береке берсин. Анан урматтуу тилегөөчүлөр, ошол убактыбызда соңуна келип баратат. Бүгүн ушул атаңды көргөн өлгүрбөсүн деген темада дин таануучу, теолог, дин алымы Шаймардан Нурмбеков жооп берип атат жана ошондой эле ошол бир нече китептердин автору, санжыр изилдөөчү, коомдук ишмер Ажа атабыз, Дүйшөнбек атабыз да келип буйрса мынакей омоктуу ойлорун ортого салып бердик. Чоң пландар бар экен. Анда агай бир жакшы жыйынтыктоо сөз элиңизге, журтуңузга, ошол атаңызды көргөндөр өлбөсүн деп бир жакшы бир дуа тилектерди айтсаңыз. Биринчиден сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай эфириңизге чакырып бизди ушундай эл журт менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн сизге рахмат. Сизге дагы өмүр тилейбиз. Учурдан пайдаланып кыргыз калкыма жакшылык тилейм, бейкуттук тилеймин. Кудай таала кут берекесин жаадырсын. Кыргыз элим бай болууга, жакшы жашаганга биз татыктуу элбиз. Кыргыз эли бул жагы Кытай, бул жагы Алтай, бул жагы керек болсо Америка учурдагы ар түрдүү миграция себеп болуп дүйнөгө кетип калган кыргыздарыбыз бар. Биз каякта болбойлук кыргыз экендигибизди унутпашыбыз керек. Каныбызда кыргыздын каны агып турат. Манас атабыздын урпагыбыз. Биз кыргыз катары када салтыбызды, үрп адатыбызды бекем сактай, башыбызда калпагыбыз, меймандостугубуз, ушуну менен өмүр кечиришибиз керек. Ошол эле учурда жүрөгүбүздө Кудайга, жалгыз Кудайга болгон ишенимди, Мухаммед пайгамбарыбыздын осуяттарын, хадистерин, анын алып келген ислам динин бекем тутунуп жашасак, эч качан унутулбаган эл болобуз. Эгерде жок болуп кетпөөнү максат кылсак, анда ислам динин тутунсак. Анткени тарыхты карай турган болсок, ислам тарыхында ислам динин тутунган көп өлкөлөр өлкөсүн сактап калган. Тилин, маданиятын, үрп адатын сактап калган. Анткени дин менен үрп адат бир келгенде ал бекем сакталат. Ошол себептен жалпы жаштарыбызга, инилериме, агаларыбызга, эже карындаштарыбыз баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, Манас атабыздын 7 осуятын бекем карманып дегендей, кыргыз элинин жашоосун өнүктүрүүгө ар бир киши колунан келген мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып өнүгүүгө бет алышыбыз керек.
өлкөбүздү, өлкө башчыларыбызды колдошубуз керек. Ар кандай пикирлерге алданып калбашыбыз керек. Туура эмес идеологияларга агылып кетпешибиз керек. Биздин улуу идеологиябыз, максатыбыз түз жол, ислам жолу, кыргыздын каада салты. Барыңыздарга жакшылык каалайбыз. Рахмат. Ажеке бир жакшы жыйынтыктап берсеңиз. Эми бүгүнкү чакырып биз менен баралашканга силерге чоң рахмат. Ушундай жолугушуулар мурунтан да көбүрөөк болсо жакшы болмок. Азыр Кудайга шүгүр мамлекетибиз өнүгүп атат. Президентибиз, жетекчилерибиз күнү түнү деп иштеп атышат. Мамлекеттин тартибин бузгандарга катуу чараларды көрүп атат. Кудай буюрса элибиз өнүгөт деп деген ишеним чоң. Алла Таала ошо биздин жетекчилерибизге, элибизге тынччылык берсин, ынтымак берсин, ырыс берсин. Ондай балдарыбыз, кыздарыбыз, жаштарыбыз ар дайым бирге болсун, ынтымактуу болсун. Ынтымак менен баардык кыйынчылыктарды ынтымак менен жеңебиз. Анан кийин силерге окшогон жигиттер көп болсун, көбүрөөк болсун, себеби бир убак эле болгон, кече жакында эле машина кантип айдайбыз деген да сөз чыккан. Орустар кетип калса машинаны ким айдайт? Азыр Кудайга шүгүр баардык жерде Кыргыздын балдары, кыздары, жаштары кандай сонун иштеп атышат. Буга да Кудайдын бизге берген белеги. Элибиз аман эсен болсун, тынччылык болсун. Тынччылык болсо, аман эсен болсо, кыргыз эли ар дайым көп жетишкендиктерге жетет деп ишенем. Баракелде. Кыргыз элибиз бар болсун. Баракелде, Алла разы болсун. Эми эл үчүн, жер үчүн, дин үчүн кызмат кылып кеткен көптөгөн биздин ата-бабаларыбыз бар. Анын ичинде мынакей дүйнө жүзүндө дагы ошол согуш болуп атат. Ошол бир Карке Фатиха ихлас менен жакшы окуп, бир жакшы дуа кылып жыйынтыктап. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. O жараткан мейримдүү, ырайымдуу, кудуреттүү Алла Таалам, бардык мактоолор сага гана таандык. Сен улуусуң, кудуреттүүсүң. Я Раббим, сага гана сыйнабыз, сенден гана суранабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдойбуз. Окулган кереметтүү Куран, өзүңдүн сөзүң болгон ыйык каламың,
бул окулган Курандан пайда болгон соопторду алгач пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам рухуна, анын үй бүлөсүнө, сахабаларга, табиандерге, табиандерге, жалпы момун мусулмандарга, алакан жазып турган, ушул эфирдин артында турган, экранда бизди көрүп турган баардык момун мусулмандардын ата бабаларынын рухтарына багыштайбыз. Ошондой эле атам Абдулазиз Ажы Раматылыктын рухтарына багыштайбыз. Учурда Палестинада зулумдук көрүп, ошол зулумдук себеп болуп, бул дүйнөдөн качып болгон шахидтерге, палестиналык бир туугандарымдын рухтарына, мусулман бир туугандарымдын арбактарына дагы окулган Курандын сообун багыштайбыз. Аллахым окулган Курандын нуру деми менен кыргыз элиме дем күч кубат, ден соолук бергин. Элибизге, журтубузга тынчтык, амандык, кут береке жаадыргын. Бөөдө кырсыктан, опат оору сыркоодон, көздөн сөздөн, балаадан, ар кандай жаман кайгы кападан, суук кабарлардан алыс кылгын. Элибиз өнүгүп өсүп, дайыма элдин, журттун жакшылыгына жарап, жаштарыбыз ыймандуу, акылдуу, эстүү болуп, улууларыбыз бизге төрүбүздө отуруп батасын берип, кыргыз эли бактылуу өмүр сүрүүсүн насип эткин я Раббим. Аллахым ошо Темирлан агабызга, Адилет мырзага, Санжар мырзага ден соолук тилейбиз. Анткени ушундай жакшы иштерге себепкер болуп, элдин жакшылыктарын элге чыгарганга себепкер болуп жүрүшөт. Иштерине ийгилик тилейбиз. Роббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Ашаталарыбыз, атамды көргөндөр өмүрү берекелүү болсун. Дүйшөн ашатабыз дагы дайыма бактылуу болуп, жакшы күндөрдү көрүп, биздин сыйыбызды көрүп, төрүбүздө отуруп жүрө берсин. Амин. Рахматыке. Алла разы болсун, урматтуу мекендештер, урматтуу насихаттын көрөрмандары. Ошол таалим программасы өзүнүн соңуна келди. Бүгүнкү ошол темабыз, мен ойлойм, бир максатына жетти деген ойдобуз. Баардыгыңыздардын ата-анаңыздар аман болсун. Өтүп кеткендер болсо, атаңыздарды көргөндөр өлбөсүн. Дүйнө жүзүндө тынчтык, ынтымак болсун. Жараткан жалгыз Аллага кул, пайгамбарыбызга мыкты үммөт, Манас атабызга мыкты урпак болуу баарыбызга насип кылсын. Кийинки оодон амандашканча сак саламат болуңуздар.